Жолдошуман көңүлүм калды, кантип жашайм билбейм дейт. Мен ушундай учурда өзүмө суроо берем да. Мен айтам, Айнура, ошо жолдошуңду тандаган ким? Мен. Демек, мамилебиздин уланышына жоопкерчиликтүү ким? Мен. Албетте башка адамга жоопкерчиликти оодарып коюу бул жеңил. Ал жаман, ошон үчүн биздин мамилебиз болбой калды. Ким антет? Аябай алсыз адам антет. Жашоосун түздөй албаган адам антет. Ал адам эч качан жашоосунда чоң ийгиликтерге жетишпейт. Өзүңөрдүн жашооңорго жоопкерчиликти өзүңөр алганды үйрөнүшүңөр керек. Мисалы, бизнесте бир убакта компания иштеп баштайт, анан бир убакта иштеп бир деңгээлге жеткенде токтоп калат да. Анткени билим жетпейт. Ошо жетекчинин билими жетпейт. Компанияны кантип өстүрүш керек, компаниянын ичинде кандай мамиле болуш керек, сотрудниктерге кандай мотивация бериш керек билбейт. Үй бүлө ошондой эле бизнес проект, ошондой эле компания. Бизге эч ким билим бербейт. Үй бүлөнү мындай кыл, анан үй бүлөнү мынтип чоңойтуш керек, мамилени мындай кылыш керек деген сабактар жок. Аны өзүбүз издеп таап, мына меникиндей курстарга кирип, тияк бияктан китептен окуп, анан жетилишибиз керек да. Мына силер жолдошум көңүлүм калтырды деп атасыңар. Ким келип көңүлүңөрдү ачыш керек? Золушка деген жомоктордон чоң ойгубачы, кыздар. Эч ким силердин жашооңорго жоопкерчиликтүү эмес. Келип бирөө көңүлүңөрдү көтөрүп бербейт. Ал жолдошуңардын ордуна башка жолдош келет, башка эркек керек. Аны менен да тупикке турасыңар. Анткени могу жерде билим жок. Компанияңар, үй бүлөңөр каяка кетиш керек? Кандай стратегия менен, кайсы жолду тандаш керек? Ичинде кандай эрежелер бар? Эч ким билбейт. Өзүңөр да билбейсиңер. Ошон үчүн кыздар, окуш керек. Эгерде үй бүлөңөр тупикке келип калса, окугула, билим алгыла. Жолдошуңарды жамандап, тагдырды жамандап, жашоого алганды токтоткула дагы жоопкерчиликти өзүңөргө алгыла.